2015-жылдын 5-июнунда 3 эмди жарык алып келген Бактыгүл Камчыбек кызына кайрымдуу жарандар убактылуу баш калкоолоочу жай беришти. Тагыраак айтканда, жаш келин күйөөсү таштап кеткен биринчи топтогу майып Айзада Кожобергенованын 2 бөлмөлүү пәтерине көчүп келди. Буга чейин ал Бишкекте үйү жок экенин айтып, өкмөттөн жардам сурап кайрылган. Мындан улам Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун наристелердин патология бөлүмүндө, андан кийин Оштогу балдар үйүнө которулуп, убактылуу күн кечирип келген. Андан бери жок, жолдошум келген жок. Даже чалып балдарымды сураган жери жок. Ал мен балдарым сурагыча, мен балдарым ушу үйлөнүп калат да. Ал өзүнүн мындайча айтканда досторунан чыгынып келгиче мен балдарымды үйлөндүрөм да буюрса. Азыр алманын мөмөсүнө үзө туруп жей турган убагым да келет да. Азырынча багыны гүлдөтөй, кийин мөмөсүн жеймин. Иншалла келет ошол учур. Ал келгиче мен күчтүү эрдүү аял болушум керек да. Аябай кандай күчтүү болушум керек. 3 эмдин 2 кыз болсо, бири уул. Жаш эненин мындан башка дагы 8 баласы бар. Учурдалар жолдошунун колунда экен. Өзүм бир семьядан жалгыз кызмын. Апам майып. Экинчи курпатам майып. Апам астына балдарымды алып бара албайм. Алып барып, эптеп сыгылып жашасаң болот. Бирок апам оорусу козгогондо балдарым тараптан болгон эле роддомдо жашатты. Андан кийин уже Оштун мэриясына кайрылганбыз. Биздин жаран эмес деген да. Бизге караштуу адам эмес бул деген. Бул тим бойло кызыл эшме чоң алай деп айткан. Но Ошто чоң алай боло, кызыл эшме боло, Кыргызстандын жараны го. Мен Германиядан төрөп келген жерим жок да. Ошондо бизди кабыл кылбай койгон. Оштун мэриясы Айтмамат Кадыров. Алми Бактыгүл Камчыбек кызын 3 баласы менен Бишкекке алып келген кайрымдуу мекендешибиз Азамат Байматов. Буга чейин ал биринчи топтогу майып Айзада Кожобергенованын үйлүү болуусуна колдоо көрсөткөн. Биз бул Айзада эжекенин дагы видеосун силердин Супергейжден көрүп алып, ошодон келип анан адресин алып келип, анан бүгүн ошонун жыйынтыгына силер чыгарып койгондун себепкер болдуңар деп мен айта алам да. Ошол себептен келип ал Айзада эжекенин ушул жердеги жашап жаткан батирин көрүп алып, жүрөгү ооруган. Ушундай муктаждыкта тургандыгын сүйлөшүп, эмне муктаждыктар бар экенин көргөнбүз. Үй маселесин бизге биринчиден айткан. Ошону анан колго алып, биздин фондундагы өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушундай бир ак өргөнү тургузуп, Кудай буйрса жайгашып эжекебиз түйүнүштө отурат. Убактылуу бул жерде Бактыгүл 3 баласы менен анан ошол жерге барып жайгаштырып, ал жердин да Кудай буйрса ачылышы кылып. Эскерте кетсек, Бактыгүл Камчыбек кызына өкмөт 300 000 сом, ал эми президент Алмазбек Атамбаев 100 000 сом бөлүп берген. Мен 3 эм төрөп, төрөткана балдар үйүндө жашайм деп ойлогон эмесмин деген Бактыгүл айым. Кыйынчылыкты жеңмейинче бактылуу боло албайм деп кебин жыйынтыктады.